2020 жылдын август айында чет жактан Кыргызстанга болгон акча которуулар 237,5 миллион доллар түзгөн. Бул июль айына салыштырмалуу 10,5 миллион долларга аз дегендик. Жалпысынан январь-август айларынын аралыгында мигранттар өлкөгө 1 миллиард 463 миллион доллар которгон. Бул деген өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 108 миллион долларга аз. Ал арада Евразиялык экономикалык комиссия мигранттык которуулардын саны мындан дагы төмөндөрүн эскертүүдө. Кыргыз өкмөтү миграцияны акча булагы катары гана карап, мигранттык которууларга сүйүнүп, анын келечектеги улуттук кесепеттери туурасында дээрлик сөз болбойт. Биринчиден өлкө адамдык капиталын оор иште аткарган арзан жумушчу күч катары сатууда. Демек, улуттун менталдык жана физикалык саламаттыгына доо күтөдө деген сөз. Экинчиден, бул жагдай билимдин баркын кетирип, жаш муундун билимге, өнүгүүгө болгон умтулуусуна балта чабууда. Бир элет жерге барганыбызда, же мисалы үчүн Бишкек эмес, экинчи, үчүнчү, төртүнчү шаарларга барып, кайсы бир мектепке кирип, 9-10 класстагы бир балдар менен сүйлөшсөңүз, эң өкүнүчтүү нерсе бир 60-70% кайсы кесиптин ээси болосуң десе бир эле жооп аласыз. Мен азырынча чечелекмин, Россияга кетет болсом керек, Казакстанга кетет болсом керек деген жоопту аласыз. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе, анткени 9-класста өнүккөн бир өлкөдө бала өзүнүн кесибин тандаган болот. Бизде бул балдар өзүн кийинки жашоосун бир кесип тандоо менен эмес, бир жер өзгөртүү менен гана. Ошондуктан булар баягы башка өлкөлөргө биомасса болуп барат. Ал жерде эң аз төлөнгөн, эң кара жумуш, эң таза эмес жумуштарды аткарып калат, тилекке каршы. Это мина замедленного действия, мы потом будем расхлебывать. Бул акырындык менен жарылууга алып келүүчү жагдай. Биз кийинчерээк социалдык, демографиялык көйгөйлөрдүн азабын тартабыз. Жакында эле Facebook'тан 3 жаштагы кыздын ырын уктум. Анда ал апасына кайрылып, "Сен ойлобо, бакыт сен сатып берген кооз көйнөктө, же тамакта, же оюнчукта" деп. "Мага өзүң керексиң" деп айтып жатат. Бул ырда балдардын ата-эненин мээримине муктаж экендиги айтылып жатат. Бизде 100 000 деген балдар ата-эненин мээримин көрбөй өсүп жатышат. Ал болсо шашпай жарылуучу мина. Бул балдар кийин бүткүл коомду, улуу муунду жазалашат. Учурда коомдун криминалдашуусу жүрүүдө. Аларга болгон мыкаачылык мамилени чоң ойгондо алар бизге кайтарышат. Анткени алар башка жашоону билбейт. Алар ата-энеден мээрим, сүйүү алган жок. Даст свой отрицательный социальный эффект. Эти люди потом будут наказывать все общество и старшее поколение за то, что с ними так жестоко обошлись. И они еще свое гневное слово и действие сделают. И криминализация общества, она уже сейчас более острая, и это есть проявление того, что подрастает поколение, которое выросло в жестких условиях, с ними жестоко обошлись. Они это нам вернут, потому что они не знают другой жизни. Они не получили достаточно любви, тепла, заботы к себе. Болгон аз акчабыздан маанилүү бир 24% бөлүгүн ошо билим берүүгө бөлүп, аларга орто билимди берип, анан башка өлкөлөргө даярдап берип, таштап берип салып атабыз. Алар Кыргызстандын экономикасына пайда алып келе турган кезинде, Кыргызстан экономикасына салык төлөй турган кезинде, Кыргызстан экономикасына жакшы жаңы муундарды тарбиялап бере турган кезинде, аларды биз башка өлкөлөргө, башка экономикаларга тапшырып берип атабыз. Анан алар ишке жарабай, карыганда, оорулуу кылып кайра өзүбүзгө алып алабыз. Анан аларды багабыз. Бул жарандарды мамлекет катары. Эл аралык валюта фонду азыркы пандемия орто гана билими бар адамдардын кирешеси жана жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүндө теңсиздик алып келиши мүмкүн экенин эскертип, бирок ошол эле маалда пандемия жогорку билимдүү адамдардын иш менен камсыз болуусуна дээрлик таасир бербейт деген ыктымалдык бар экенин айтат. Айтмакчы, азыр дүйнөдө миграция жаңыча өңүт алып, жогорку билимдүү жана кесипкөй адистердин агылышы катталууда. Бул туурасында Дүйнөлүк банктын отчетунда айтылат. Мисалы, Босния жана Герцеговина өлкөлөрүнүн жогорку билимдүү калкынын 55% чет өлкөлөрдө жашайт. Армения, Латвия, Албания, Молдова, Түндүк Македония, Казакстан, Румыния, Тажикстан жана Кыргызстанда болсо бул көрсөткүч 40% түзөт. Тактап айтканда, жогорку билимдүү кыргызстандыктардын жарымына жакыны башка өлкөлөргө чыгып кетишкен. Бул Кыргызстан өңдүү өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн коркунучтуу жагдай. Анткени өлкө акылдуу адамдарынан кол жууп калуу коркунучуна кептелүүдө.
Ал эми өнүккөн өлкөлөр өзүнө дүйнөнүн таланттуу адамдарды тартып, адамдык потенциалын күчтөндүрүүгө басым жасайт. Эми тилекке каршы бизде Кыргызстанда да муну көп түшүнөлүк. Эгер бир компания эгер немеси жана оборудованиясы болсо же бир кыймылсыз мүлк болсо, аны баланска таштайт. Бул менин активим деп. Бирок ошо жанагы иштеп аткан ишкерлерине, ошолорго кылган инвестициясын, ошо ишти иш кылып аткан адамдарга көбүнчөсүнө бул капитал деп карабайт, жана расход катары карайт да, бул чыгаша деп. Анан эгер мисалы бирдемеден экономдоп баштаса, эң биринчиден ошо жана иштеп аткан адамдардын жумушунан ажыратып, ошол жактан экономдоп башташат. Бирок жалпы экономиканы караганда Кыргызстан азыр мисалы биздин алтын же башка кең байлыктарыбыз бар деп аябай биз аны менен сыймыктанбашыбыз керек. Эмнеге дегенде узун мөөнөттө ар бир экономиканын эң негизги жанагы атаандашуунун немеси основасы негизи бул адам капиталы болот. Анткени любой мисалы нерседен товар алган же болбосо бир кызматты кызмат кылып көрсөтүп берген бул адам баласы болот. Ошон үчүн канчалык биз адамдарыбыз же ишкерлерибиз же канчалык өнүккөн анан күчтүү болсо, ошондой эле ошончолук Казакстан, Россия же балким даже мисалы Американы карап атабыз, аларга караганда сапаттуураак бир кызмат же товар бере алабыз. Экономическая наука за последние 150 лет. Экономика илими акыркы 150 жылда экономиканын өсүү деңгээли калктын билиминен көз каранды экенин далилдеп келет. Мисалы Кытайды алсак, алар арзан жумушчу күч аркылуу дүйнөнү арзан товар менен камсыз кылууга багыт алганы менен, ошол эле учурда аларда эң ири инженердик корпустар, инженердик кадрлар, илимий техникалык өнүгүү күч алууда. Мамлекет дагы чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө жана колдоого багыт алган. Ошондуктан билимдүү кадрларга басым жасалат. В Китае, безусловно, огромный инженерный корпус, инженерные кадры, научно-техническое развитие идет. То есть там очень большую роль играют большие госмонополии, которые поддерживают малый и средний бизнес. То есть там без образованных кадров не обойтись. И сейчас мы видим, что Китай вообще в новое качество переходит. Но даже развитие Китая за последние 30 лет без скачка в образование объяснить невозможно. Тилекке каршы биздин азыркы жана атка минерлердин түшүнүгү боюнча Кыргызстандын эң күчтүү потенциалы бул жана суу деп ойлонуш мүмкүн, же алтын деп ойлонуш мүмкүн, туризм деп ойлонуш мүмкүн. Бирок адам баласын эч качан алдыга чыгарган жок бүгүнкү чейин. Аны айтпастан мисалы миграция кетип калган көп биздин жарандарыбыздан ошол жактан түшүп келаткан акчага көп киши мактанып, ошол менен сыймыктанып бизден мисалы жыл сайын мигранттардын переводдору 2 миллиард, 2,5 миллиард болуп, ошо менен жакшы иштеп атабыз, же Россияга барып мигранттарга жакшы шарт түзүп бердик деп сыймыктанышат да. Муну бул түбүнөн туура эмес нерсе. Эмнеге дегенде Кыргызстандан эң күчтүү, эң атаандаштыкка туруктуу бир позициясын көрсөтө алган жана өзүнө жакшы инвестиция алган, илим билими бар адамдар, биздин жарандар Кыргызстандан чыгып кетип атат. Акылдуу жана таланттуу адамдар үчүн баарынан эркиндик маанилүү. Алар ой жана сөз эркиндиги болгон, көп түрдүүлүк орун алган, жеке мүлк корголгон өлкөлөрдү тандашат. Андыктан МИ миграциясын токтотуунун бир гана жолу ачык жана эркин өлкөнү түзүү дейт белгилүү ишкер Кыргызконцепт компаниясынын негиздөөчүсү Эмиль Үмүталиев. Мы уже давно прошли, мир прошел период, когда боролся за земли. Это только отсталые страны борются все еще за землю. Даже следующий этап мира отошел от того, что өнүккөн дүйнө жер талашын эбак өтүп бүткөн. Азыр артта калгандар эле бул суроону чечише элек. Дүйнө агрокультура жарышынан дагы танган. Бул да артта калды. Акча лидерликти аныктаган финансы жарышы да артта калды. Соңку 10-20 жылдан бери билим экономикасы алдыга озуп чыкты. Маалыматтык жарышта алдыга чыккандар гана азыр лидерликте. Бул өлкөлөр дүйнөнүн накта лидерлери. Алар өз жетишкендиктерин адам капиталына байланыштырышат. Жарандарга креатив үчүн эркин шарттар түзүлгөн. Свободы, в первую очередь, свободы для умственной деятельности, для творческой деятельности, для креатива.
когда мы говорим о конкурентоспособности, здесь тоже надо определяться, что мы хотим рассматривать. Биз атаандаштык жөндөмү тууралуу кеп кылганда тандообуз зарыл. Чет өлкөгө ресурс катары арзан жумушчу күчтүү гана экспортко сунуштай алабызбы? Эгерде андай болсо, аябай оор абалдабыз. Мигранттардан түшкөн акча агымы кызыктуу көрүнгөнү менен ресурс талап кылган өлкө иш жүзүндө ресурстун кымбат болушун каалабайт. Импортер өлкө, мигранттарды кабыл алган өлкө, эмгек ресурстарын сунуштоочу өлкөнүн, мисалы биздин мамлекеттин өнүгүшүн каалабайт. Антпесе ресурс кымбаттап кетет. Чтобы ресурс этот не удорожал. Так вот, в этом мы заинтересованы. Или мы заинтересованы в том, чтобы, следуя самым последним достижениям науки, предвидеть, какая деятельность будет востребована на глобальном уровне. Биз эмнеге кызыктарбыз? Ушундай шарттаргабы? Же илим-билимге басым жасап, байкап, көрөгөчтүк мамиле кылабызбы? Дүйнөгө эмне жетишпей жатат деп аймактык эмес, глобалдык масштабта ой жүгүртсөк болот. Азыр аябай көп талкууланып жатат. Кыргызстан программалуунун чемпиондору болгон Жапония жана Америкага деле программисттерин сунуштоодой акыбалы бар. Ушуга жараша билим берүүнү дагы ылайыкташ керек. Ориентированным на эти передовые достижения науки и на предвидеть деятельность на глобальном уровне, которая может быть ими востребована для наших людей. Ли Куан Ю много-много лет назад, когда только начинал поднимать свою страну, он заметил, что идет отток молодых, талантливых, и он начал советоваться с соседями, премьер-министрами о том, как они пытаются удержать этих молодых, талантливых. А соседи премьер-министры сказали, да нет. Ли Куан Ю Сингапурду башкарып турганда таланттуу жаштар башка өлкөгө көчүп жатканын байкап тынчсызданган. Коңшу өлкөлөрдүн премьер-министрлери болсо бушайман болбо, проблема жаратуучулар көчүп кетип жатат дешкен. Авторитардык режимдер атайлап эле эгемендикти сүйгөн таланттуу жаштарды басмырлоону туура көрүшөт. Анткени аларды башкаруу кыйын. 1917 жылдан берки окуялар баарыбыздын эсибизде да. Мындай кишилер камакка алынып, атылып кеткен же баш ийүүгө мажбурланган. Система чыган кишилерге мажбур эмес болчу жөнөкөй, тил алчаак жарандар бааланган. Системалар бул жөнүндө айтпаса же кылбаса эле мындайды каалабайт дегенди эмес. Ошол себептен кандай мамлекетти курарыбызды тандашыбыз керек. Мамлекет акылдуу жана таланттуу адамдарды баалайбы же жокпу? Акылдуу жана күчтүү адамдар эркиндикти жакшы көрөт. Илим, билим эркиндикте гана өсө алат. Мамлекетке бул зарылбы? Акыл өз атаандаштык жөндөмүн эркин шарттарда гана өнүктүрө алат. Буга жетишүү үчүн тандоо эркиндиги, сөз эркиндиги жана башка демократиялык процедуралар бул укуктарга байланыштуу. Муну каалайсызбы же жокпу? И хочет ли вообще страна делать ставку на умных людей? Если мы этого не хотим, то все происходит вот так, как нужно жестким режимом. Россия, например, сейчас востребует каждый год сотни тысяч мигрантов, в том числе и из Кыргызской республики. Россияда жыл сайын 100 миңдеген мигрантка муктаждык бар, анын ичинде Кыргызстандан. Анткени Россияда айрыкча Москва жана Санкт-Петербургтан көчүп кеткендер көбөйүүдө. Бул дагы айкын болууда. Чет тилде сүйлөгөн билимдүү адамдар чыгып кетип жатышса, алардын ордуна мурунку совет өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кыргызстандан жумушчу колдор келүүдө. Физической рабочей силы, labor migrants, это рабочих мигрантов из прежних колоний Советского Союза, в том числе из Кыргызской республики. И это одна среда. А другая среда – это когда страна все-таки хочет их ценить и действительно искренне переживает, что ее покидают умные и талантливые. Но тогда ответ очень прост. Отток умных, талантливых туда, где лучше, в столицы, в большие города, в лучшие страны.
Бул бир жагы. Экинчи жагынан мамлекет бул акылдуу жана таланттуу адамдардын өлкөдөн чыгып кетишине кабатыр болууда. Акылдуу жана таланттуу жарандардын мыкты шарттарды издеп көчүп кетишин токтотуу мүмкүн эмес. Бир гана жол бар. Ал өлкөлөрдөн, ал шаарлардан жакшыраак болуш керек. Дүйнө боюнча Швейцариядан көчүп кеткен адистердин саны эң аз экен. Кийинки кезекте АКШ, Сингапур, Бириккен Араб Эмираттары, Люксембург, Британия, Нидерланды, Гонконг, Германия, Исландия, Малайзия, алдыңкы 10 өлкө. Демек, алар таланттуу адамдарды баалай билишет жана шарттарды түзүшөт. Изилденген 25 өлкөнүн ичинен эң начарларында Венгрия, Тунис жана Кыргызстан бар. Эң аягынан санасам Сербия, Бенин, Македония, Молдова, Йемен, Румыния, Хорватия, Босния, Венесуэла, Гаити. Репрессиялар каякта экени түшүнүктүү болуп калды. Акылдуу адамдар эптеп өлбөстүн күнүн көрүүгө макул эмес. Алар дүйнөнү кенен көрүшөт. Таланттуулар жөн эле географиялык чөйрө эмес, саясий жактан эң ыңгайлуу жерди тандашат. Демек, адам укуктары, сөз эркиндиги жана ишмердүүлүк эркиндиги маанилүү жерде. Каякта тандоолор көбүрөөк болсо, ошол жакта мээ чогулат. Они не согласны просто с условиями лишь бы выжить, лишь бы заработать. Умные люди, они видят мир шире. И, конечно же, для поиска возможностей развития своего таланта они ищут не просто среду, физическую среду, географическую среду. Они ищут среду дружелюбную, как к человеку со стороны других людей, со стороны норм общества и со стороны политики и правительства. Кытайга деле адам капиталы чогулганы маалым. Бирок ал жакта мээ чогулуп жаткан жок да. Анткени Кытайда оор саясий режим орун алган. Адам капиталы демократия жана капиталисттик өлкөлөргө гана көчпөйт экен да. Кээде адам капиталы Кытай же Бириккен Араб Эмираттарына окшогон мамлекеттерге сапар булаганын байкай алабыз. Анткени бул өлкөлөр демократия жана парламентаризм өнүккөн мамлекеттер менен тыгыз байланышта болгондуктан соода сатык эркиндигин, экономика эркиндигин, бизнес эркиндигин кабыл алган. Бул себептен Бириккен Араб Эмираттары мисалга демократиялык өлкөлөр менен тең тайлашып атаандашка түшүүдө.